Катыштар темасы боюнча жыйыртыда келүүчү бир эсепти карап көрөлү. Мен маселенин шартын окуйм. Радиустары 10 жана 4 болгон дөңгөлөктөр төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөндөй байланышат. Эгерде чоң дөңгөлөк 2 айлануу жасаса, анда кичинекей дөңгөлөк канча айлануу жасайт деген суроо экен. Бул жерде сүрөттөлүштү карайлы. Демек, чоң дөңгөлөк бизде анын радиусу 10го барабар экен. Чоң R менен белгилейм. Ал эми кичинекей дөңгөлөк бизде радиусу 4кө барабар экен. Аны мен кичинекей R тамгасы менен белгилейм. Бул жерде катышты пайдалануу менен биз бул эсептин жообун тапсак болот. Андан кийин чоң R'дин кичинекей R'ге болгон катышы эмнеге барабар? Бул x бөлүнгөн 2ге барабар. Эмне үчүн мен бул жерде x дедим? Анткени биз кичинекей дөңгөлөк канча айлануу жасайт экендигин али билбейбиз. Ошол себептен бул жерге x деген өзгөрмөнү койдук. Ал эми кичинекей R бул жерде кичинекей дөңгөлөктүн радиусу болуп эсептелет. Бул жерде бизге эмне белгилүү? Чоң R белгилүү, ал 10. Кичинекей R белгилүү, ал 4 барабар x бөлүнгөн 2. Бул жерден эми x'ти оңой эле тапсак болот. X'ти табыш үчүн биз кайчылаш көбөйтсөк болот эң алгач. Кайчылаш көбөйткөндө бул бөлчөктүн алымы менен бул бөлчөктүн бөлүмү көбөйтүлөт. Мисалы үчүн 4тү x'ка көбөйтөбүз. 4x барабар 10 көбөйтүлгөн 2, 20. Бул жөнөкөй теңдемеге алынып келингендиктен бул жерден x'ти табуу оңой. Анткени x'ти табыш үчүн биз 20-ны 4кө бөлүп койгондугубуз жетиштүү болот. Демек, бул жерде канча деген жооп чыгат? 5 деген жооп чыгат. 5 деген бизде туура болот. Анда биз бул маселенин жообун таптык. Бул чоң дөңгөлөк 2 айлануу жасаса, кичинекей дөңгөлөк ошол эле учурда 5 айлануу жасайт экен. Ал жооп бизде А вариантында берилген. Биздин туура жооп болуп А варианты эсептелинет.